келгенде алар деген депрессияга түшүшөт дегендей. Алар менен сүйлөшүшүң керек. Өзүңдүн настроениең жок болсо дагы аларга маани берип көңүл бөлүш керек. Кошо күлүш керек, кошо ыйлаш керек дегендей. Алар жакшы толук айыгып кеткичекте ошондой экен да негизи. Алар канча бир күндө 28 таблеткага чейин ичип атышпайбы? Бир күндө ичкенде эле биз бир таблетканы ичкенде кадимкидей ашказаныбыз эметип кетет да куйкаланыпчы. А булардыкы 28ге чейин ичет, аябай кыйын эле. Анан ошону да түшүнүшүбүз керек. Келгенде кандайсыз? Жакшысызбы? Бүгүн кандай болуп калыптырсыз? Жылыш барбы? Кандай уктадыңыз? Кандай настроениеңиз? Кандай эртең мененки маанайыңыз кандай деп туруп анан отургузуп алып ичиңиз дегендей мындай көңүлдөнүп анан ичишет. Ой жакшымын же дагы бирдеме проблемаларын айтат, же мынтип калыптырмын, тинтип калыптырмын деп айтышат. Анан келиңиз эми бирден ичиңиз, шашпай ичиңиз. Сизди мен күтөм. Канчалык шашпай ичсеңиз, ашказаныңызга сиңирип, анан эме кылып бат ичкенге аракет кыласыз деп экөөбүздүн эле больнойлор мененчи, мисалы үчүн больнойлор менен ошентип кеңешип, сүйлөшүп анан ичебиз. Бар. Ич ал бул менин жумушум дебейбиз. Анысы ого бетер да. Ого бетер ичпей коет анда больнойлор, азыркы больнойлор башкача да. Ошо көңүл бөлөбүз, аябай көңүл бөлөбүз. Айыгып бүттүм дегенде аябай жакшы. Айыгыптыр биздин больной деп. Өлө мындай жакшы результат бергенине өзүбүз деле сүйүнөбүз. Рас больнойбуз, айыгыптыр. Айыгыптыр деп мындай бири-бирибизге айтып эмедим же ошентип калабыз. Жакшы болуп калды. Бүт дарыларын ичпедиби? Бул аябай ичпедиби дарысын деп аябай эметип калабыз да. Узатканда кадимкидей эле бир тууганыңды узатып аткандай эле. Жакшы узатабыз. Эми сиз толук айыктыңыз, эми сарсанаа болбоңуз, бирок режимди кармаңыз дейбиз. Толук режим кармаңыз. Дарын ичип бүттүм деп кайра эметип кеткенде болбойт деп аябай ыраазычылыктарын айтып кетишет. Рахмат. Сен дарылардың айыктырдың дегендер дагы болот.